Ысык көлдө азыр 70 миңге жакын тонна картошка кампаларда сакталып турат. Дыйкандар аны 20 күн аралыгында өткөрүп калбасак, аларды төккөнгө туура келет дейт. Бирок ошого жеткирбей бир айласын таппаса, элдин эмгеги талаада кала тургандыгына кейип жатышат. Азыр мисалы үчүн көлдө картошка 4 сом. Дыйкандардын эмесин эсептеп көрсөк, өздүк наркты жаппай калды. Мындайча айтканда, убыткага кетти, орусча айтканда убыткага кетти десек болот да. Себеби ошол 100 миң деген тонна картошка эгер 4 сомдон эсептеп көрсөк, почти 4 миллион доллар дегенди түшүндүрөт да. Эгер 6 сом, 7 сом, 8 сом болгондо элге пайда болмок. Биздин атка минерлерге дейбизби же кандай президентке чейин ушу кайрылып элек. Ушул өйдөрөөк деңгээлге алып чыгып, ушул болуп аткан көйгөйдү чечип, ушу дыйкандарга кандайдыр бир жардам кылбасак, бүгүнкү күндө акыбал оор. Мына азыр алды жана жогоруда айткандай кредит алгандары бар. Арты үй мүлкүн сатып, картошка алып, подвалдарга кирип, ошол жактан пайда табайын деп кармап турган, ошо азыр баасы түшүп кеткенине байланыштуу уже эмне кыларын билбей аткан дыйкандар көп да. Дыйкандар жана ошол жакта иштеп аткан адамдардын көйгөйү ушундай бүгүнкү күндө. Айыл чарба министрлигинин жүргүзгөн саясатынан улам жылдагыдан ашыкча айдалган картошкалардын кирешесинен чыгашасы көп болгонун айткан дыйкандар аталган министрликти жоюлсун деген сунуштары менен президентке, өкмөт башчыга кайрылышты. Ошо министрлик жеринен барып же таанышпайт, же эч кандай иш алып барбайт да. Анан бияка келип эле статистиканы гана берет да. Бизде өзүңүздөр билесиздер, стат комитет бар, балким аларга жүктөп министрликти биздин оюбуз министрлик эмейли, бул агенттик кылып эле кыскартып койсобу деген биздин оюбуз, ушундай ойго келдик да. Эмнеге? Анткени мына жогоруда айтып кеткендин баарын алып баруучу иштерин министрлик мындай орусча айтканда реагировать эткен жок да. Эмне иш алып барышка өздөрү мындай бир ооба учурунда айтылып атат, муну айдагыла, тигини айдагыла, тигинтике. Бирок конкреттүү ошол айылда жашап аткан конкреттүү дыйканга эч кандай мындай пайда алып келип бере алган жок да. Бул көйгөйдү министр өзү жеринен барып көрүп, бирге маселени чечебиз деген сөзүнөн аны көлдүк дыйкандар бир ай күтүшкөнүн айтышат. Бирок андан бери келмек турсун байланыша албай жаткандыгын билдиришти. Мынакей азыр дыйкандар министрликке кирип аракет кылып атышат өзүнө жолукканга. Канчага келет абит? Азыр өзү кеш чыкты, азыр пресс-конференция болду го, айтчар картошка. Форумга кетти деди ошо. Сиз мунун алдында жана Өзбекстанга барар алдында сүйлөшкөнсүз, Өзбекстандан келгенден кийин дыйкандар менен көлгө барып жолугам деген. Бирок андан бери телефонуңузду көтөрбөй келет. Чаласыз, көтөрбөй койду такыр. Анан айла жок пресс-конференцияга берүүгө туура келди. Жосо мен пресс-конференция бербейт болчумун. Эл менен барып жолугуп болгондо, жетөбүз Ак суу түп районуна дыйкандарга жолукканда мынчалыкка барбайт болчубуз да. форумга кетишкен. Форум жактабы, Астанада? Астанада башка да. Сиз азыр эле айттыңыз го, обедке кетти, азыр келет. Жок, ошо обедден кийин сразу кетишип Мынакей азыр ошо айыл чарба министрлигинин эшигин каккылаган дыйкандар кезекте турушат. Алардын бири мынакей дагы алмасын өткөрө албай чек арада тургандыгын айтып дагы бир дыйкан келген экен. Министрлерге жооп ала албай жатышат. Жакында эле казак тараптын Кыргызстандан келген айрым азык-түлүктөрдү киргизүү боюнча убактылуу тыюу салгандан улам ата мекендик айрым ишкерлер зыян тартып жатат. Биз азыр Нурслан ишкердин суранычы менен анын алма сактоочу короосуна келдик. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул муздаткычтардын ичинде 100 тоннадан ашык алма сакталган. Ал эми ушу 8 күндөн бери чек арадан өтө албай турган алмалар 18 тоннаны түзөт. Мына өзүңүздөр көргөндөй мындай жашыл таза алмалар бул кампалардын ичинде тонналап жүктөлүп турат. Эгерде бул бир ай убакыт аралыгында өткөрүлбөсө, керексиз болуп каларында ишкер айтып кейип жатат. Ошол жаштанка эле өткүзүп атканбыз, жаңы жылдан кийин баштачык да. Быйыл кечирээк сатайын деп, февралда сатайын деп баштасак, өткүзбөй атат. Алмада курт бар экен деп атыр. Мына мен азыр общий бизде бир 160 тоннадай алма бар да. Өзүбүздүкү, биздики өзүбүздүкү. Анан элдердики да бар. Элдердики болгондо канча болду? Общий где-то бу жерде бир
400 тоннадан нар жак бер жака калды да, калгандары сатылып атат. Жаңы жылдан башталганда ар ким ар кандай да. Кээ бирлер жаңы жылда сатат, кээ бирлер жазында сатат. Апрелге чейин турат да бирок. Эми кандай кылайын деп атасыздар? Анан азыр ушуну тиги курт чыгып атыр деп неметип атат. Мен азыр специально силерге кайрылып, мынакей силердин көзүңөрчө алмаларды салып атам. Алмаларды салып, бүгүн лабораторияга алып барам, биздин Кыргызстан лабораториясына. Текшертип, заключениясын алам. Будан эч курт чыкпайт. Биз почти 15-20 жылдан бери иштейбиз. Казакстанда да иштеп келгем өзүм, ошол жакта 9 жыл алма сатып. Мунун заключениясын кандай кадамдар? Bunun заключениясын алып туруп, эгер таза чыкса, курту жок чыкса, Евразеске сотко кайрылам. Казакстан өкмөтүнүн үстүнөн. Казакстан өкмөтүн сотко берем да. Хватит уже. Грубо айтканда издевательство этип атат да. Канча күндөн бери турасыздар ошо? Биз ошо биринчи машинени жөнөткөнбүз, бир 8 күн болду жүктөлгөндө, границада турат. Бүгүн кайра келип түшүш керек болот уже. Бердин суугун көрдүңүз, 1 градус, 0 градус почти. А биз простой КамАЗга жүктөгөнбүз. Билбейм аякта алмалар эмне болду. Быйыл картошка менен алма негизи слабый өтүп атканда. Именно ушу эки слабый товарды булар жаптырып койду да. Специальночи. Капуста өтүп атат, морковка өтүп атат, пияз өтүп атат. Анткени алар баягы спрос болуп атыр да Казакстанда. Именно ушу эки өтпөй аткан немени атайын жаптырып койду, эрегишип туруп элечи. Мен ушинтип эле ойлоп атам да.